28 октябрга даярдалган күндөмө маалыматтык программасынан толукталган кечки чыгарылыш менен тааныштырып, түз эфирде Кундуз Кенжебаева, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан. Коңшу мамлекеттердин бирине кирүү үчүн паспортуна кирүү деген штампты жасалма кылган жаран кармалды. 14-17 сентябрда тажик тараптын агрессиясынан баткен электр тармактары ишканасы 15 миллион 361 миң сомдук материалдык зыянга учураган. Токмок шаарынын мал базарында 120 миң сом акчасын уурдаткан карыя табылган акчасын кайрымдуулукка берди. Жалал-Абадда жылуулук бериле баштаганы маалымдалган. Дегени менен азырынча көп кабаттуу үйлөргө толук жеткириле элек. Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов ЮНИСЕФтен Кыргызстандагы өкүлү Кристи Жол менен жолугушту. Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасындагы куралдуу кагылышууларда жабыркаган үй-бүлөлөрдү реабилитациялоо, ошондой эле ок атышуу болгон аймактардан балдарды репатриациялоо маселелери талкууланды. Марат Иманкулов ЮНИСЕФтен Кыргызстанда балдардын укуктарынын сакталышына байланыштуу гуманитардык маселелерди чечүүгө кошкон чоң салымын белгиледи. Мындан сырткары жакынкы мезгилде Түндүк Сириядан балалуу энелерди алып келүү маселесине токтолгон Коопсуздук кеңешинин катчысы Кыргыз Республикасы өз жарандарын репатриациялоо процессин ишке ашыруу менен балдарга баладай мамиле жасоо принциптерин тагыраак айтканда, алар тууралуу купуялуулукту сактоо, ошондой эле репатриацияланган балдардын энелери менен туруктуу байланыш камсыз кылуу принциптерин карманарын билдирди. Марат Иманкулов бул ишке тартылган бардык мамлекеттик органдар кайтып келе турган балдарды тосуп алуу жана аларды коомго аралаштыруу үчүн эң жагымдуу шарттарды түзүүгө камданышкандыгына ишендирди. 27 октябрда Астана шаарында Борбор Азия Европа биримдиги лидерлеринин биринчи жолугушуусу болуп өттү. Иш-чара өлкө лидерлери менен Борбор Азиянын делегация башчыларынын жана Европа кеңешинин президентин тосуп алуу аземи жана эстеликке сүрөткө түшүү менен башталды. Президент Садыр Жапаров өз сөзүндө Кыргызстан 6 тараптуу жаңы форматтагы жогорку деңгээлдеги жолугушууну кубаттарын айтып, аймактар аралык кызматташтыктын кыйла потенциалы бар экенин көрүп турганын белгиледи. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кече 27 октябрда иш сапары менен Астана шаарына барды. Мамлекет башчысынын учагы Нурсултан Назарбаев атындагы эл аралык аэропортко конгон. Президент Садыр Жапаровдун иш сапарындагы алгачкы жолугушуу Европа кеңешинин президенти Шарл Мишель менен болду. Анда Кыргызстан менен Европа биримдиги өлкөлөрүнүн ортосундагы саясий, соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык кызматташууну бекемдөөнүн актуалдуу багыттары менен чаралары талкууланды. Президент Садыр Жапаров Астана шаарында Казакстан Республикасынын президенти Касым-Жомарт Токаев менен да жолугушту. Эки өлкөнүн лидерлери өз ара кызыгуу жараткан бардык багыттар боюнча эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин, ошондой эле кыргыз-казак мамилелерин өнүктүрүү келечегин талкуулашты. Касым-Жомарт Токаев эки тараптуу жолугушуу эки өлкөнүн алакка катышын мындан ары да өнүктүрүүгө өбөлгө түзөөрүн кошумчалады. Ал биргелешкен күч-аракеттердин аркасында жетишкендиктер арбап, эки тараптуу өнүктөштүк мындан арада ыраттуу өнүгө берерине бекем ишенимин билдирди. Сиздин сапарыңыз өтө маңызды. Бүгүн өтө маңызды, өтө кажетті отурус болот. Биз бүгүн эки жактык кездесүүдү өткүзүп жатырмыз. Кээ бир маселелерди талкуулоо керек. Бирок жалпы биздин карым-катнашыбыз өтө жакшы, ойдагыдай дамып келе жатыр. Эч кандай түткөлдөр жок. Өз кезегинде президент Садыр Жапаров бүгүнкү күндө эки өлкө ортосунда жогорку деңгээлдеги стратегиялык өнүктөштүк жана союздаштык түзүлүп, конструктивдүү жана ишенимдүү диалог жолго коюлганын белгиледи. Садыр Жапаров дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгын белгилөөнүн алкагында өтө турган Кыргызстандын Казакстандагы маданият күндөрүнүн ачылышы жана башка иш-чаралар эки өлкөнүн, эки элдин боордоштук мамилелерин чыңдалышына, өнүгүшүнө өбөлгө боло тургандыгына токтолду. Урматтуу Касым-Жомарт Кемелевич, Борбордук Азия жана Европа биримдигинин лидерлеринин биринчи жолугушуусунун алкагында сиз менен кайрадан Астана шаарында жолукканыма кубанычтамын.
жалпысынан қырғыз-қазақ қызматташтығының актуалдуу маселелерин талкуулоо максатында жолугушууга ар бир мүмкүнчүлүктү жогору баалайбыз. 27 октябрда Астана шаарында Борбор Азия Европа биримдиги лидерлеринин биринчи жолугушуусу болуп өттү. Иш-чара өлкө лидерлери менен Борбор Азиянын делегация башчыларын жана Европа кеңешинин президентин тосуп алуу аземи жана эстеликке сүрөткө түшүү менен башталды. Президент Садыр Жапаров өз сөзүндө Кыргызстан 6 тараптуу жаңы форматтагы жогорку деңгээлдеги жолугушууну кубаттаарын айтып, аймактар аралык кызматташтыктын кыйла потенциалы бар экенин көрүп турганын белгилеген. Садыр Жапаров Кыргыз Республикасы транспорт тармагындагы башка ири инфратүзүмдүк долбоорлорду ишке ашырууга кызыктар экенине басым жасады. Мы заинтересованы в реализации в Кыргызстане и других крупных инфраструктурных проектов в транспортной сфере. Биз Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын Европа менен Борбор Азиянын ортосундагы туруктуу транспорттук байланыштарды изилдөөсүнүн жыйынтыгын оптимисттик маанай менен күтүп жатабыз. Санариптешүү маселелеринде системалуу түрдө алдыга жылыштар бар. Бир нече жылдан бери Европа биримдиги менен бул жааттагы долбоорлор натыйжалуу ишке ашырылып келет. Аларды улантууга даярбыз. Бул өз кезегинде бардык деңгээлдеги коррупцияга каршы чараларыбызга көмөкчү болот. Экономикалык реформалар менен бирге Кыргызстанда интеллектуалдык активдүүлүктүн өсүшүнө жана чыныгы ишкердик чөйрөнү түзүүгө оң таасирин тийгизет. Это, в свою очередь, помогает нашим беспрецедентным мерам по борьбе с коррупцией на всех уровнях. Астанада өткөн 6 тараптуу жолугушуудан соң президент Садыр Жапаров, Казакстан Республикасынын президенти Касым-Жомарт Токаев Кыргыз Республикасынын Казакстан Республикасындагы маданият күндөрүнүн расмий ачылышына катышты. Программанын алкагында өлкө лидерлери театрдын фойесинде уюштурулган Кыргызстандын тарыхый маданий мурастарынын жана кол өнөрчүлүгүнүн көргөзмөсүн көрүп чыгышты. Андан соң гала концерт болуп, анда кыргыз өнөрпоздору Манас операсынын увертюрасынын фрагментин, Манас эпосунан үзүндүлөрдү, Токтогул Сатылгановдун чыгармаларын жана башка элдик көркөм чыгармалыктын шедеврлерин аткарышты. Эскерте кетсек, президент Садыр Жапаров 27 октябрда иш сапары менен Астана шаарына барган. Анда Борбор Азия Европа биримдиги лидерлеринин биринчи жолугушуусу өтүп, жолугушууга Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан мамлекеттеринин башчылары, ал эми Түркмөнстандын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Ходжумурат Гелдимурадов, Европа кеңешинин президенти Шарл Мишель катышты. Жолугушуунун жыйынтыгында Борбор Азия мамлекет башчылары менен Европа кеңешинин президенти жалпыга маалымдоо каражат үчүн биргелешкен билдирүү кабыл алышты. Гүлдана Момунова, Нурзада Сыдыкова, Алымбек Бектурганов, Регион. 2022 жылдын 26 октябрында паспортуна кирүү деген штампты жасалма кылып, чоң капка унаа жолу өткөрүү пунктунан Казакстан Республикасына өтүүгө аракет кылган Өзбекстан Республикасынын Фергана облусунун Коштепен районунда 1984 жылы туулган Өзбекстан Республикасынын жараны кармалды. Аталган факт Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 378 беренесинин 1-бөлүмү боюнча кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш иштери жүрүп жатат. Кармалган адам Талас областык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тиешелүү иликтөө иштери жүрүп жатат. 14-17 сентябрда тажик тараптын агрессиясынан Баткен электр тармактар ишканасы 15 миллион 361 миң сомдук материалдык зыянга учураган. Бул тууралуу аталган мекеменин билдиришти. Куралдуу кол салууда Баткен жана Лейлек районунда жалпы 19 дана трансформатор жарактан чыккан. Ал эми зыянга учураган электр мамалары боюнча Баткен электр тармактар ишканасында маалымат жок. Калыбына келтирүү иштерине Ош, Жалал-Абад жана Чүй облустук энергетиктери тартылып, жалпы 51 кызматкер чек аралаш аялдардын жашоочуларына электр энергиясы менен камсыздашты. Учурда окуя катталган бардык аймактарда электр энергиясы берилди. 7 жылдык тыныгуудан кийин Дубайдан Ошко туруктуу аба каттамы ачылат. Үстүбүздөгү жылдын 3-ноябрында Дубай-Ош-Дубай багыты боюнча туруктуу авиа каттамдардын ачылышы күтүлүүдө. Бул тууралуу Манас эл аралык аэропортунун басма сөз кызматынан кабарлашты. Fly Dubai авиакомпаниясы Дубай эмиратынан Ош шаарына учууларды жумасына 2 жолу аткарууну пландап жатат. Шейшемби жана жума күндөрү. Эске сала кетсек, белгиленген багыт боюнча туруктуу каттамдар 7 жылдык тыныгуудан кийин жанданганы турат.
Социалдык тармактарда Манас эл аралык аэропортунун ишмердүүлүгүн сындагандар билдирүүлөр байма-бай жазылууда. Ага аэропортко кечигип келген жүргүнчү кызды учакка олтургузбай койгон учур тартылган видео тасма себеп болууда. Интернет колдонуучулары аэропортто мындай башаламандыктар көп болуп жатканын билдиришүүдө. Мындан улам Регион телеканалы аталган видеодогу окуянын чоо жайын аныктоого жана аэропорт кызматкеринен бул тууралуу маалымат алууга аракет жасады. Кененирээк алдыңкы материалдан көрө аласыздар. 6:40'da uçma жатса, мынаны қараң, емнеге шығарбадыңыздар ошол қызды? Емнеге шығарбадыңыздар? Өзіңіздер кечигип атасыздар. Жоқ, қандай болса дағы кечигип атпайсыздарбы? Сіздердің айыңыздардан кечигип атсаңыздар. Аталган видео тасма Манас эл аралык аэропортунда Facebook колдонуучулары тарабынан тартылган. Анда аэропортко кечигип келген жүргүнчү кызды кызматкерлер учакка олтургузбай койгону айтылат. Чынында эле бул кыз кечигип келди, бирок посадка берелек спецпредставительден канча суранса дагы эле ушундай колдон келип турган адам ынабай жатат. Учурбай коюп. Посадка бериле экен эже. Уруксат берип коюңуз. Эже. Мында 1000 сом 2000 сом болсо деле берели. Учур береличи. Эмнеде? Жок, кечигиптир. Жаш кыз экен. Учур бериң. Аталган окуянын күбөлөрү кыз уча турчу самолет ансыз деле убактысынан кечиктирилгенин айтышып, жүргүнчү кыздын сатып алган билетин жараксыз кылбай учакка олтургузуп койсо болмок деп нааразычылыгын билдиришкен. Биз ошол учурда тактадык. Ичинде ошол рейсте уча турган 6:40'da уча турган. Башка да жүргүнчүлөр бар эле таныштар. Чалсак, жок биз самолетко отура элекпиз. Каттап койбойсуңарбы деп учпаган самолетко десек, каттоодон баш тартты. Алар болсо бизнес жасап атат. Ошону менен биргеликте. Анткени учпай калган болсо 25%-ин ана кайтарып берет, калганы авиакомпанияга калат. Ал эми кийинки билетти да сатканда 4000 сомдон кем эмес сатат. Бүгүнкү күндө билеттердин баасы 3,5 миңден кем болбой эле да. Өзүбүз тез эле алып учуп жүрөбүз. Демек бул жерде болсо авиакомпаниянын капчыгына жакшы чоң акча калтырып жатышат. Ошону менен эле биргеликте учпай калган жүргүнчүнүн ошол ордуну учпай жаткан самолетко эле сатып жиберген болушу да мүмкүн деп божомолдоп калдык. Ал жерде болсо 4000 сомдон сатышып атканын билебиз. Ал эми бул окуяны Манас эл аралык аэропортунун кызматкери жүргүнчү учууга каттуу аяктагандан кийин келгендиги менен түшүндүрдү. Ошондой эле жүргүнчү билетин текшертип, жүгүн тапшыруу үчүн аэропортко эрте келүүсү зарыл экенин белгиледи. Жүргүнчү учууга каттоо убактысы аяктагандан кийин келген Кыргыз Республикасынын авиациялык эрежелерине ылайык жүргүнчү билетин текшерип, жүгүн тапшыруу үчүн аэропортко алдын ала келиши зарыл. Ички каттамдар учаардан 2 саат мурун, эл аралык каттамдар учаардан 3 саат мурун. Атамекендик авиакомпаниялар аткарылып келе жаткан ички каттамдарга катталуу пландалган учууга 40 мүнөт калганда, ал эми эл аралык каттамдарга каттоо учуу убактысына 1 саат калганда жабылат. Бул эрежелердин бардыгы учуулардын жана жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун сактоо максатында иштелип чыккан. Акыркы учурда социалдык тармактарда Манас эл аралык аэропортуна байланышкан сын-пикирлер байма-бай айтылууда. Көпчүлүк аэропорттун ишмердүүлүгү башаламан экенин айтып, кызмат көрсөтүүнү начар деп баалашууда. Манас аэропортунун төрагасы аэропортко каалаганын алып келип, каалаганын кетирип, болушунча ары бери калчап аэропортту башаламан кылып атат деген маалыматтар келип атат. Демек, Манас Самидиновдун ишеничтүү кишиси барго деген божомолдор бар. Билеттер бар жогун, алардын баасын аэропорт эмес, авиакомпаниялар чечет деп уктум эле. Аэропортто эмне болуп жатканын билбей туруп, ушинтип пост жаза берсек, ушак кептерге алданып калабызго деген ой жаралууда. Манас аэропорту абдан коррупциялашкан. Башка аэропортторду деле көрүп жүрөм. Адашып же бир нерсе менен кайрылсаң өтө кичипейил. Алыс болсо да колуңдан жетелеп көргөзүп алып барып коюшат. Сервис услуга на высшем уровне. Мен да уктум, кечикпесе да кечиктиң деп бир аялды кийинки рейске жылдырып 4000 сом төлөптүр. Анын ордуна башканы отургузушуптур. Мындай учурлар тилекке каршы көп эле болуп жатат. Реформа керек, катуу көзөмөлгө албаса болбойт. Кызмат көрсөтүү да өтө начар, орой болуп кеткен. Регион телеканалы айтылган сын-пикирлер боюнча аэропорт жетекчилигинен комментарий алууга аракет жасаганы менен байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Эгер экинчи тараптын да пикири болсо, телеканал алардын да үнүн угууга даяр. Гүлдана Момунова, Калы Сөмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары.
Бүгін 28 октябрда Ош облысының 9 ай аралығында атқарылған жұмыштар жана алдыда ишке ашырылуучу пландары талкуулаган коллегиялык жыйын өттү. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалдинов, өкүлдүн орун басарлары, Ош облусундагы район акимдери, айыл өкмөт башчылары жана облустагы мекеме жетекчилери катышты. Облуста 9 айда бир топ алгылыктуу иштер аткарылган жана кемчиликтер да бар экени маалымдалды. Толугураак кийинки материалда сөз болот. Бүгүн 28 октябрь Ош облусунун 9 айынын жыйынтыгын чыгарган коллегиялык жыйыны болуп өттү. Ага президенттин Ош облусуна ыйгарым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалдинов, өкүлдүн орун басарлары, Ош облусундагы район акимдери, айыл өкмөт башчылары жана облустагы мекеме жетекчилери катышты. Коллегиялык жыйында облустун социалдык экономикалык абалын жакшыртуу максатында 2022 жылдын 9 айында аткарылган жумуштар, күз-кыш мезгилине көрүлүп жаткан даярдыктар тууралуу маалымат берилди. Санарип аймак боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан Санарип аймак автоматташтырылган маалыматтык тутумуна чарба китептерди жана калктын киргизүү боюнча иштер алып барылып, бүгүнкү күндө 200.820 чарба китептер Санарип аймак тутумуна киргизилип, 83% жана 1.114.584 калк Санарип аймак тутумуна киргизилип, 78,74% түздү. Бул маселе боюнча Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети тарабынан чарба китептерди Санарип аймакка киргизилишин 1 августка чейин 75%га жеткирүү тапшырмасы коюлган. Облуста саламаттыкты сактоо тармагында өткөн жылга салыштырмалуу көрсөткүчтөр төмөн. Кара Суу районуна караштуу Папан жалпы дарыгердик практика борборунда акыркы 5 жылда 3 энелердин өлүмү катталган. Болгону 15.260 калкты тейлеген борбордо акушер-гинеколог дарыгеринин жоктугунан жана энелердин өлүмүн алдын алуу боюнча тийиштүү иш-аракеттер жүргүзүлбөгөндүгүнүн натыйжасында энелердин өлүмү орун алып жатканы маалымдалды. 4 энелердин өлүмү катталды. Алардын ар бирин биз штабта көрүп чыгып, тиешелүү, мисалы үчүн негизинен 3 өлүм областык төрөт стационарында болду. 4 ошол өлгөн энелердин өлгөнү ар бирине биз жумуштан бошоттук, бөлүм башчыларына эскертүүлөр бердик, сөгүштөр бердик. Ошол учурда аларды жана дисциплинардык жазаларды бардыгы даже медальдарга чейин салынды. Адамына Кара Суу Папандагы эненин өлүмү боюнча бул жерде негизинен алганда ал Россиядан келген болуп, ал айтканда лейкоз оорусу менен ооруганда, ошон үчүн аны сакташ мүмкүнчүлүк болбой. Облус башчы Зиядин Жамалдинов мындан ары келтирилген кемчиликтерди болтурбоо, энелердин жана балдардын өлүмүн кыскартуу, алдын алуу чараларын көрүү тапшырмасын койду. Ошондой эле буга чейин Өзгөн шаарына болгон текшерүүнүн жыйынтыгында кала башчысы Дамир Моңолдоровго жана башка бир катар акимдин орун басарларына сөгүш берилди. Мисалы айта турган болсок, ошол саламаттык сактоо көрсөткүчтөрүбүз энелердин өлүмү боюнча, балдардын өлүмү боюнча былтыркы жылга салыштырмалуу кыйла өсүш бар экен. Ошолорду талкууландык. Ошол боюнча биз райондун акимдердин орун басарлары бар, ошол социалдык жак боюнча иштеген. Ошолорго биз сөгүштөрдү жарыяладык. Андан тышкары ошол кээ бир көрсөткүчтөр бар. Мисалы Кара Суу району боюнча биринчи орун басарына дагы биз сөгүш жарыяладык. Өзгөн шаары боюнча бүгүнкү күндө жакшы иш алып барылбай жатат, тазалыктар жакшы каралбай жатат. Ошондуктан Өзгөн шаарынын мэрине дагы сөгүш жарыяладык, сунуш бердик. Эми кыскасын айтканда 9 айлык жыйынтык бардыгы жакшы. Кудай буйруса дагы тапшырмалар берилди. Кийинки жылдын аягына чейин дагы көптөгөн жумуштарды аткарабыз деген тапшырмалар берилди. Сөзсүз түрдө да биз мамлекеттик кызмат иштеп атабыз. Көзөмөл болуш керек. Ошон үчүн иштеп атабыз да. Анан мен ойдон алысмын, Кара Суу районунда да бир топ алгылыктуу бүгүнкү күндө туура кемчиликтер бар. Бирок ошончо да алгылыктуу иштер жүрүп атат. Салыштырмалуу мына өнөр жай багытындагы быйылкы 9 айдын жыйынтыгы менен 25 өнөр жай ишканасы ачылды. Эгерде облус боюнча 57 ишкана ачылса, ошонун 25-и бизде ачылды. Чындыгында республикалык бюджеттен чагылган жокпуз. Жалпысынан 912 миллион сом салык чогулду бүгүнкү күндө. Өсүү темпи 135% түзүп атат. Эгерде былтыркы жыл 21-жылдын 9 ай боюнча 788 миллион сом акча салык чогулган. Мен ойлоймун, бул жылдын жыйынтыгы менен
республикалык бюджеттен дагы жергиликтүү мамлекеттик бюджеттен да биз чыгабыз. Облустун аймагында 15 көмүр карьери иштейт жана 193 жерде көмүр сатуу боюнча пункттар уюшулган. Мындан сырткары көмүр сатуу үчүн 56 социалдык муниципалдык базалар ачылган. Асел Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош. Жалал Абад шаарындагы социалдык мекемелерге жана көп кабаттуу үйлөргө жылуулук бериле баштаганы маалымдалган. Дегени менен азырынча толук жеткириле элек. От казандар ишке киргизилип, түтүктөр жылытылып жатат. Жылуулук менен жабдуу өндүрүштүк бирикмеси 1-2 күндө жылуулук ар бир үйгө жетерин маалымдайт. Ошондой эле ар бир тургун жылуулук түтүктөрүн текшерип, абаны чыгарууга чакырат. Бүгүндөн тарта Жалал Абадтагы көп кабаттуу үйлөргө жылуулук бериле баштады. 27 октябрда Жалал Абад шаарынын мэриясы тарабынан жылытуу мезгилин баштоо боюнча буйругу чыгарылган. Анын негизинде калаадагы жылуулук түтүктөрү ысытылып жатат. Жалал Абадтагы райондор аралык жылуулук менен жабдуу өндүрүштүк бирикмеси 1-2 күндө жылуулук ар бир үйгө жетерин маалымдады. 2-3 күндө биз жылуулук энергиясын берүү боюнча нормага түшүрөбүз. Азыркы күндө жылуулук түйүндөрүн жылытуу иштери башталды. Жалал Абад шаарында 8 бала бакча жана 2 орто мектеп, андан сырткары коммерциялык мекемелер жылуулук энергиясын алат. Мекеме калаадагы 82 көп кабаттуу үйдү жана социалдык объектилерди жылуулук менен камсыздайт. Шаардагы 17 откананын иши жанданып, от жагылууда. Адистер батирлерге жылуулук жетиши үчүн жашоочулар түтүктөрдү текшерип, андагы абаны чыгарышы керектигин белгилейт. Азыр жылуулукту бизде өзү графигибиз бар да, азыр күн жылуу болгонуна байланыштуу 45 градустан 50 градуска чейин беребиз азырчы. Анан баягы күн сууй баштаса температураны улам көтөрөбүз. Эң башкысы ошо акыркы мында 4-этаждагылар сөзсүз түрдө воздух чыгарыш керек да, милдеттүү түрдө. Себеби алардын айынан ошо 1-этаждан 4-этажга чейин ысыбай калышы мүмкүн. Ошон үчүн сөзсүз түрдө воздухун чыгарып туруш керек. Тутумга кошулган социалдык мекемелердин катарында бала бакчалардын дагы түтүктөрү текшерилип даярдалган. Ал эми номер 19 бала бакчада бүгүн температура 20 градусту көрсөтүп, нормада турат. 3 күндөн бери ушул атайын жылуулук берүүчү башкармалыктан келип текшерип, буга чейин дагы көзөмөлдөн өткөргөнбүз негизи. Бирок мынабы 3 күндөн бери текшерүү болду. Баарын текшерип кетишти. Нормалдуу балдардын жаткан жери, сабак даярдаган жерлери, тамактанган жерлери талапка ылайык даярдалган. Быйыл Жалал Абадта жылуулук тутумуна 10 көп кабаттуу үй туташтырылган. Райондор аралык жылуулук менен жабдуу өндүрүштүк бирикмесине караштуу отканаларда көмүр, мазут жагылат. Ошондой эле газ менен жылытылгандары дагы бар. Облус боюнча жалпысынан 29 откана бар. Жана ага 222 000 тонна көмүр керектелет. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион. Кытайда 3 күн катары менен COVID-19 1000ден ашык жаңы учур катталды. Республикалык штабтан билдиришкендей, коронавирустун күч алышына байланыштуу Кытайдын борбордук жана түндүк батыш бөлүгүндөгү шаарлар карантинге жабыла баштады. 2019 жылдын аягында дүйнөдө алгачкы жолу коронавирус башталган Уханда ушул аптада оорунун 20-25 жаңы учуру катталды. Акыркы 14 күндүн ичинде шаарда 240 учур аныкталган. Жергиликтүү бийликтер бу бир аймактагы 800 000ден адамга 30 октябрга чейин үйлөрүндө болууну буйруду. Кытайда экономикалык өндүрүштүн көлөмү боюнча 4-чү шаар катары саналган Гуанчжоудо көбүнчө көчөлөр жана кварталдар жабылды. Жаңы райондор 4 жумадан бери улантылып жаткан вирустун активдешүүсүнөн улам кооптуу аймактар деп табылгандыктан адамдарга үйлөрүндө болууну буйрук берди. Токмок шаарынын мал базарында 120 000 сом акчасын уурдаткан ата эл чогултуп берген акчаны кайрымдуулукка жумшады. Бүгүн 28 октябрь күнү Чүй облусунун ички иштер башкармалыгында Манасбек Кадыралиев 120 000 сом каражатты 60 000 сомдон 2 наристенин өмүрүн сактап калуу үчүн бөлүп берди. 2,5 жаштагы Эркайым жана 6 жаштагы Канат жилек чочугунан лейкемизация оорусунун 4-чү стадиясы менен жабыркап учурда Туркияда дарыланып жатышат. Ага чоң суммадагы каражат керектелүүдө.
Мындан улам аксакал 2 жаш наристелердин өмүрүн сактоого көмөк көрсөтүү үчүн аларды тандап алган. Кайдыгер карабаган элдин пейилине ырасчылыгын билдирген Максатбек ата өзүнүн ак батасын берип наристелерге ден соолук каалады. Ал эми кичинекей наристелердин жакындары аксакалдын бул чечимине ырасчылыгын билдиришти. Эскерте кетсек, буга чейин Токмок шаарындагы мал базарга уулунун ашын берүү үчүн жылкы алганы барган аксакал 120 000 сом акчасын уурдатып жиберген видеосу тарап коомчулукта талкуу жараткан. Учурда тийиштүү кызмат тарабынан акча уурдаган шектүү кармалып, кылмыш иши козголгон. Кармалган жаран уурдаган акчаны толугу менен кайтарып берген. Кайтарылган каражатты Манасбек Кадыралиев жаш наристелердин өмүрүн сактап калуу үчүн 60 000 сомдон бөлүп берген. Өтө оор немеде турасыңар, бирок аман болсун, могул кайрымдуулукту алып коюңуздар. Рахмат. Çok rahmat. Рахмат. Ben soğuk bir siske. Sakayıp gitsin. Endire jetim ösküm. Ayana. Rahmat. Rahmat. Bana sakayıp gitsin. Bana sakayıp gitsin. Rahmat. Rahmat. Şimdi oturtun. Rahmat. Kapı olmaz işte. Rahmat. 155 000 dolarга biz muhtaç болуп турабыз. Ошону төлөш керек болот 3 айдын ичинде. Эгерде биз төлөбөй эметип койсок, кайта оору кайта башталышы мүмкүн да. Ошондуктан аке бүгүн ушу кыргыз элиме ыраазычылыгын билдиргим келет. Биринчиден ушу аксакалдын эмес жанакындай иш болуп кетиптир базар ичинде. Биз иш болгондо ошо аксакал айтып кетти. Кыргыз элине, жигиттерине ушундай колу буттан алып ошо аксакалды ыйлабасын деп акчасын чогултуп бергенге аны карабастан мынакей аксакал сизге мен таазим кылам сиздерге, сиздин үйлөрүңүздөргө, барыңыздарга ушунча жашка келип өзүңүз пенсияда болсоңуз дагы ушундай демилчилик кылып, ушу элди чакырып, ушундай кайрымдуулук кылып балдарга жардам берерим деп айткан сөзүңүз, айткан каалооңуз баары бизге тилектеш болсун. Бул окуя боюнча ошо карыя кайра арыз менен кайрылып, ошо кылмыш жасаган адамды милиция кызматкерлери тарабынан табылып, ал камакка алынган. Ошо келтирилген чыгым толук төлөнүп берилген. Ошо келтирилген чыгым толук берилип, карыяга кайтарылып берилгенден кийин карый өзү чечим кылган экен, ошо мен өзүмдүн ошо чогулган акчаны кайра карымдуулук кылып берейин деп анан өзү интернеттен бир эки ошо карымдуулукка муктаж болгон эки наристе балдар бар экен, ошолорго берем деп бизге кайрылды. Ошонун себептен бүгүн биз чогултуп кайрымдуулук берип жаткан адамдарга, кайрымдуулукка муктаж болуп аткан адамдардын тактап аларды чакырып, карый өзү келип, өз колу менен ошол жерден тапшырып, өз каалоосун айтып кетти. Арча Бешиктеги Жайыл Баатыр көчөсү Чортеков көчөсүнөн Алыкулов көчөсүнө чейинки бөлүгүнүн ачылышы болду. Жаңы 6 тилкөлүү жол чыгыш-батыш багытындагы Орок айыл өкмөтү менен Бишкек шаарын байланыштырат. Негизги жолдун боюнда жайгашкан шаар тургундарынын ыңгайлуулугу жана коопсуздугу үчүн жергиликтүү маанидеги жол каралган. Белгилей кетсек, жол айланма болуп Муромский, Алыкулов көчөлөрүн ЖЭП 2 өтмөгүн бириктирет. Бул Борбор калаанын түштүк тарабында жайгашкан жолдордо тыгындарды азайтууга мүмкүндүк берет. Сербиядагы грек-рим күрөшү боюнча дүйнө чемпионатынын коло медалынын жеңүүчүсү Амантур Исмаилов Жалалабадга учуп келди. Спортчуну жергиликтүү жетекчилер, тургундары жана күйөрмандары тосуп алды. 10-18 сентябрда Сербиянын Белград шаарында күрөш боюнча дүйнө чемпионаты өткөн. 67 килограмм салмактагылар арасында грузиялык атаандашын 18-8 эсебинде жеңип, коло байгенин ээси болгон. Толугураак кийинки материалда сөз болот. Бүгін 28 октябрда Сербиядагы грек-рим күрөшү боюнча дүйнө чемпионатынын коло медалынын жеңүүчүсү Амантур Исмаилов Жалалабадка келди. Аны аэропорттон жергиликтүү жетекчилер, күйөрмандары жана туугандары тосуп алды. Дүйнө чемпионатында грек-рим күрөшү боюнча чоңдор арасында коло медалдын жеңүүчүсү болгон дүйнө сыймыгы Кыргыз элинин атын чыгарган Исмаилов Амантур Туракбекович. Спорт күйөрмандары. 10-18 сентябрда Сербиянын Белград шаарында күрөш боюнча дүйнө чемпионатында Акжол Махмутов менен Жуламан Шаршембеков дүйнө чемпиондор аталса, Амантур Исмаилов коло медали алып кыргызстандыктарды кубандышкан. Жергиликтүү жетекчилер Амантур Исмаиловго ийгиликтерди каалап, белектерин тапшырышты.
Исмаилов Амантур Туратбекович. Dünya çempionu. Kola medalisi. Кыргыздын чыган жигиттери спортко жакын экени, спортту сүйгөнү дагы бир ирет мынакей тастыктап отурат. Амантурду тарбиялаган, ушул ийгиликке жеткизген биринчиден апасына, раматтылык атасына мен ыраазычылык билдирем. Ийгиликке жеткенде гана биздин туу башка мамлекетте желбирейт экен. Ошон үчүн Амантур биздин желегибизди башка мамлекетке барып желбиреткени үчүн сага жалпы Жалал Абад шаардык элинин атынан, ошондой эле Жалал Абад шаардык кеңешинин депутаттарынын атынан ыраазычылык билдиребиз. Амантур Исмаилов жеңишин жалпы кыргыз элине арнайт. Бул жеңиш дагы оңой келбегендигин айтып, бир топ жыл мээнет кылгандыгын билдирет. Көп убакыт талап кылды, 3-4 жыл, может 5 жыл өзүмдүн ниетимен жараша да болду. Анан бул бир гана өзүмдүн жеңишим эмес, бул мен менен чогуу даярданган агайлардыкы, ар дайым жанында жүргөн агайлардыкы, үйдөгү ата-энем, бир туугандарымдын, жана ошондой эле бүткүл өзүбүздүн тренерлердин жалпы ошондой эле ар бир адамдын поддержкасы, досторумдун, бир тууган ошолордун ар биринин үстүндө ушул жеңиш келип отурат. Регион телеканалынын күндеме маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ошондой эле Одноклассники, ВКонтакте социалдык баракчасынан да көрсөңүздөр болот. Күндеме маалыматтык программасынын жума күнгө даярдалган чыгарылышы мына ушулар менен соңуна келип жетти. Түз эфирде Кундуз Кенжебаева болдум. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман туруңуздар.